Саламатсыңарбы балдар жана кыздар? Мен Абдилазизова Айдеме. Ош шаарындагы номер 50 Жапар Нышанов атындагы мектеп гимназиясынын 3А класста окуйм. Эми мен силерге Майпаң мамалак тез жардам аптечкасын айтып берейин. Амир турникте отурат. Карагылачы, мен эң үстүнө чыга алам. Ал чын эле турниктин эң үстүнкү тепкичинде чыгып алыптыр. Абайла, чыгып кетесиң. Лора дагы турникте отурат. Бирок ал ылдый жагында эң төмөнкү тепкичинде. Лора, сен дагы өйдө чыгасыңбы? Бул жактан баары көрүнөт экен. Оюн аянтчасы бүт көрсө болот, деди Амир. Лора башын чайкады. Ал жердеги бир майда ташты тээп койду. Мамалак алардын жанына келди. Сен аябай бийик чыгып алыптырсың го. Абайла, деди ал жогорку жакты карап. Эмне деп жатасың? Мен өтө бийиктемин да, эч нерсе уккан жокмун, деди Амир күлүп. Лора дагы бир ташты тээп үшкүрүп койду. Мен Амирге окшоп анча бийик чыккым келбейт. Чыгылып түшсөм кантем? Лоранын жанында бир да таш калбай калды. Кулап түшкөн жаман, элиң ооруйт. А этиң ооруса кыйналасың. Ошондуктан кулаган жаман. Бирок силер кулагандан коркпошуңар керек, деди мамалак. Лора өйдө жакты карады. Амир түшүп келди. Жакында эле тизем менен жыгылгам. Ошондо катуу ооруган. Ал ооруган тизесин көрсөттү. Дагы бир жолу манжамды сындырып алгам. Анан чыканагым менен жыгылгам. Ошондо эрнемди дагы кесип тиштеп алгам. Анан кайсы жериң болбосун жыгылсаң ооруйт. Мындай учурда жардам бере турган нерселер менде бар, деди мамалак күлүп. Ал аптечка жоон баштыгын алды. Мында көп нерселер бар. Чыгылып жараталган убакта аларды пайдаланса болот. Чын элеби, деп сурады Лора. Көрсөтчү, деди Амир. Бул бир жолу пайдаланыла турган кол кап. Силер күнүгө ар кандай нерселерди, эшиктин туткасын, телефон, тыйын, топурак, кум же үй жаныбарларын кармалайсыңар. Демек, колуңар тез-тез булгаланып турат. Ошондуктан кесилген же тилинген жаратты дарылоо үчүн ар дайым бир жолу пайдаланыла турган колкапты кийүү керек. Антпесеңер, жарат ырбап көпкө чейин айыкпайт. Жаратты тазалап таңганга кийин кол капты таштанды чаккага таштагыла. Булар болсо пластир, марленден жасалган салфетка жана бинттер. Алар менен жаратты же ооруган жерди таңасың. Ошондо жарат ырбабай тез айыгат. Жаратты таңуу үчүн пластир, кайчы, лейкопластир, таңгыч, пластир компрессор, бинт, суюк самын, сүлгү, бир жолу пайдаланыла турган колкап. Ооруган жаман, бирок ооруну жеңилдетүүгө болот. Эгерде ушундай жагдайга туш болсоң, сабырдуу болушуң керек. Мага же чоң кишилерге телефон чалсаң, ооруну басууга жардам беребиз, деди мамалак. Этибизди оорутуп алгандан коркпош керек экен да. Ойнотуп жатканда этият болуу керек. Эгер кандайдыр бир кырсыкка туш келсек, анда жардамга чакырабыз, деди Амир. Түшүндүңөрбү, деп сурады мамалак. Ооба, түшүндүк. Эми карагыла, мен дагы коркпой эле бийикке чыга алам, деди Лора. Балдар жана кыздар, мамалак бул китепке кантип тез жардам көрсөтүү, аптечканы колдонуу жана кимге жардамга кайрылуу керектиги тууралуу балдарга айтып берет. Керектүү байланыштар: тез жардам 103, милиция 102, куткаруу кызматы 161.